Баштайлы студияда Аталайгүл Сыдыкбекова, саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция коопсуздуктун сакталышын көзөмөлгө алган негизги мекеме. Биз бүгүн программабызда мына ушул мыйзамсыз курулуштарга бөгөт коюу, курулуштагы коопсуздуктун сакталышындагы жасалган аракеттер туурасында сөз кылалы деп турабыз. Өлкөдөгү курулуштардын коопсуздугу, ошол эле өнөр жай, курулуш, жол транспорт, экология жаатында коопсуздук эрежелеринин сакталышындагы көзөмөлдү күчөтүү бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси бойдон калууда. Бул кызматтын аткарган иштеринен мына ошол өлкөнүн ар бир жаранынын коопсуздугу көз каранды. Андыктан актуалдуу маекке кулак салыңыздар. Мына ушул маанилүү маселеде кандай маалыматтар бар? Тилекке каршы өзүңүздөр билесиздер, мыйзамсыз курулуп калган курулуштар көп, бирок аны мыйзамсыз деп түрттүрүп салган көрүнүштөр аз. Эмне себептен? Өрт коопсуздугуна, анын талаптарына жооп бергендей иштер жүрүүдөбү? Курулушта кырсыкка кабылган жарандардын укуктары кандай корголот? Мына ушул суроолор биздин программабыздын өзөгүн түзөт. Биздин студиябызга келген меймандар бар, мен алар менен тааныштырып кетейин. Кыргыз өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын архитектуралык курулуш көзөмөлдөө башкармаларынын башкы инспектору Жапар Кудайкулов, саламатсызбы? Саламатсыз. Ошондой эле ушул мекеменин эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер бөлүмүнүн ага инспектору Кубан Матказиев, саламатсызбы? Саламатсызбы. Урматтуу радио угуучулар, сиздер билесиздер, биздин программа түз өтөт. 39-21-90, 39-19-33 телефондору. Азыр мына ушул актуалдуу маекке иштеп жатат. Режиссердук пультта Айдай Исмаилова бар. Алгач ушул суроодон баштайлы. Мына акыркы маалыматтарды карасам, ушул Бишкекте баягы мыйзамсыз курулуштарды аныктоо иштери уланып жаткан экен. Бул республиканын бардык жагдайларында деле ушундай иштер бар болсо керек. Мыйзамга ылайык ушул жерде жазылып турат, архитектуралык документациясы жок бир дагы курулуш ишке ашпашы керек деп. Бирок тилекке каршы ар кандай себептер менен кээде бир мыйзамсыз курулуштар дагы туруп калат экен. Айтсаңыздар, Жапар мырза, сиз баштасаңыз, ушул Кыргызстандагы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн сапаты канчалык деңгээлде жооп берип жатат? Анткени айрым учурда бийик курулуштар туруп калып атат тездик менен. Бирок анын сапаты канчалык экенин биз биле албайбыз. Рахмат сурооңузга. Чыны менен эле азыркы учурда Кыргыз Республикасында жакшы бийик көп кабаттуу үйлөр курулууда. Мына ошол курулуштарды көзөмөлдөө максатында биздин инспекциянын да кызматы чоң. Азыр сиз айтып аткандай, бул курулуштар бат-бат курулуп атат деп атасыз. Бул негизи бул жерде курулуп жаткан учурда бардык курулуш терминдерине ылайык технологиялардын баары сакталат. Себеп дегенде, ошол эле жерде курулуп жаткан жерде ошол курулуш компаниясынын өзүндө көзөмөлдөр жүрөт. Ал жерде ошол курулуш иштери боюнча биз айтканда прораб деп коет. Мына ошол тажрыйбалуу прорабтар иштеп, мына ошолор көзөмөл жасаса, ошол курулушта абдан мыкты деген сапаттар болот. Андан тышкары ошол жерде биздин заказчик курдуруп жаткан адам тарабынан да же мамлекеттик физикалык же юридикалык тараптан болсо, мына ошолор тараптан да өзүнчө технадзор бекитилет. Мына ошол технадзорда билимдүү техникалык билим менен сапаттуу курулуштун жүрүшүнө ошол заказчик тарабынан көзөмөл жүргүзүп, бардык иш-чараларга катышат. Андан тышкары мына ошол жерде ошо долбоорду чийген башкы архитектор болот жана конструктор болот. Мына ошолор да өз деңгээлинде ошол курулуп жаткан объектиге чыгып, көзөмөлдөрдү жүргүзүп, бардык иш-чараларды жүргүзүшөт. Мына ошондой көзөмөлдөрдүн баары биз тараптан жүргүзүлүп жатабы, жүргүзүлгөн жокпу? Мына биз тараптан, инспекция тарабынан чоң көзөмөлдү жүргүзөбүз. Сиздерде ушул акыркы учурда мындай көзөмөл, мындайча айтканда, рейдтер жүрдүбү? Рейдтер жүрүп турат. Сөзсүз андай рейдтер болуп турат. Мында андан тышкары, мисалы иштеп жаткан региондордо иштеп жаткандарда биздин инспекторлор бар да. Алар да ошол курулуп жаткан объекти атайын бизге кат жүзүндө билдирүү жөнөтөт. Мына биз ушундай жумуштарды, ушундай курулуш иштеринде ушундай иштерди бүттүк эле келип ошол иштердин сапаттуулугун текшерип,
көрүп кетсеңиздер деген атайын билдирүү жүргүзгөндөн жасагандан кийин ошонун негизинде биздин региондогу инспекторлордун балдары барып ошол жерде жүрүп жаткан иштер боюнча баардык иш чараларды карап, жогоруда айтылып жаткан автордук көзөмөл жүргүзүп жатабы, технадзор көзөмөл жүргүзүп жатабы жана ал жерде иш чара жүргүзүп жаткан курулуш тарабынан жүргүзүп жаткан прорабтын иш жүргүзүү иштеринин баарын текшерип, бир сыйра карап, ошол жерде текшерип турушат. Бул сөзсүз түрдө ошол курулуп жаткан курулуш компаниясы тарабынан атайын билдирүүлөр мыйзамдын чегинде болуш керек. Мен рейд жүрүп турабы деген суроомдун түркүнү мындай да, ошол мыйзамсыз курулуп калган курулуштар көп деп азыр айрым учурда ушундайларды социалдык тармактарга дагы маалымат катарында жарыялап атышат. Ошол түрктүрүү жагынан ошолордун мына мыйзамсыз экен деген жагдайларга келиш үчүн дагы бир топ кандайдыр бир процедуралардан өтсө керек да. Эмне үчүн деген суроо бар экен да, эмне үчүн түрктүргөндөр аз болуп атат, мыйзамсыз курулуштар көп деген менен. Анда эмне үчүн аларды жок кыла албайбыз? Эми биздин инспекциянын милдети, биз эгерде ошондой туура эмес, мыйзамга ылайыксыз бир курулуш иштери жүргөн болсо, анда мына ошол жүрүп жаткан жерге сөзсүз бизге мыйзам чегинде кошуналарынан болобу же башка бир физикалык же юридикалык тараптан атайын билдирүүлөр келгенде, ошонун негизинде биздин кызматкерлер атайын көрсөтмөнү макулдашуу иретинде алып, ошонун негизинде ушу жерине барып тактап, эгерде чыны менен эле ал жерде мыйзамсыз курулуп жаткан иштер болсо, ал жакты ким куруп жатат, ким тарабынан бар жогун тактап, андан кийин аларга мыйзам чегинде иш чараларды көрөбүз. Иш чаралар көргөндө кандай? Биздин милдет ошол жерде бүт камтылган туура эмес иштердин баарын көрсөтүп, ал жерде биринчи көрсөтмө берилет. Андан кийин ал көрсөтмөнүн аткарылышын талап кылабыз. Эгерде учурунда аткарылбаса, анда биз тарабынан атайын протоколдор түзүлүп, ал протокол жергиликтүү сот тармактарына жөнөтүлөт. Кубан мырза, мына курулуштардагы кырсыктар болуп калган көрүнүштөр бар да. Мына ушундайларды жөнгө салуу боюнча кандай иштер бар сиздерде? Мисалы үчүн кырсыкка учурап калгандар, булар эми баягы өмүр бою майып болуп калышат, айрымдары өмүрү менен кош айтышып атат да. Ушундай жагдайда кимдер жооптуу болуш керек? Ушул маселени ошол курулушта иштеп жаткан куруучуларга мындай азыр түшүнүп калдыбы ушул тенденция? Мисалы үчүн сөзсүз түрдө келишим түзүш керек деп айтып келесиздер. Ооба, эми ар бир кызматкер, ар бир жумушчу жеке эле курулушчулар эмес, жумушка кабыл алып жатканда иш берүүчү тараптан жана кызматкер тараптан эки тараптын макулдашуу негизинде эмгек келишимдер түзүлүшү шарт. Ал келишимде шарттарында баардык нерселер камтылган болот. Жанагы жумушка кабыл алып жатканда келишим түзүлгөндөн кийин эки тараптуу колдору коюлуп, бир көчүрмөсү кызматкерге, бир көчүрмөсү иш берүүчүгө калат. То есть ал эмгек келишиминде сырткары жумушка, мисалы курулуш боюнча маселе козголуп атпайбы? Курулуш иштеринде жана бийик үйлөр курулуп жатат. Курулуш мезгилинде иштөө убагында эмгектенип жатканда жана өндүрүштүк кырсыкка кабылды деп атпайбызбы? Ошондо жумушка мисалы курулушчу киргенде иш берүүчү заказчик дейбизби же болбосо подрядчиктин кызматкери болобу, жанагындай иш чаралар сакталышы керек. Андан сырткары жумушка кабыл алып жатканда инструктаж деп коебуз, нускама депчи. Нускамада баардык суроолор, жумуш орнундагы нускамалар иштелип чыккан, ал менен таанышып, журналдарга коюлуп, сапаттуу таанышуунун негизинде ишке кабыл алынат да. Демек, эки тараптан тең, иш берүүчү тараптан жана кызматкер тараптан ал милдеттер жана укуктар сакталышы зарыл деп эсептейм. Ал сакталышы керек. Бизде жанагындай текшерүү жүрүп калганда, пландоо текшерүү же пландан сырткары текшерүү ошол убакта ошол талаптын сакталышы боюнча маселелер козголот. Сакталышын талап кылабыз, эгер сакталбай келсе.
Андан сырткары биз дайыма ушул сиздин жардамыңыздар менен жана башка массалык маариф каражаттарын дайыма кабарлап келебиз, түшүндүрүп келебиз. Түшүндүрүү иштерин биз телефон байланыш аркылуу, телеберүүлөр аркылуу дайыма кабарлап турабыз да, байланышып тыгыз. Ал эми жанагы өндүрүштөн кырсык алып жогорку эме курулуштардачы, жеке курулуштар эмес, вообще өндүрүштүк ишканалардачы, бул өндүрүш деген өндүрүш да. ооба. Өндүрүштө эмнелер таланып калат? Эки тараптын тең жанагы эрежелерди сактоо нускамалар негизинде иштелип чыккан сакталышы керек да, эки тараптан тең. Анан ошолордун сакталбашынын негизинде, сакталбаган негизинде техникалык коопсуздуктун сакталбагандыгына байланыштуу ошо өндүрүштөн кырсык келип чыгып атпайбы? Аларды болтурбаш үчүн, аларды жоюу максатында ошон үчүн иш берүүчү тараптан жана эмгек келишими, нускамалар иштелип чыгып, тааныштырып кол коюлуп атат. Ал дайыма сакталышы керек, контролдо алынат. Жеке иш берүүчү тараптан эмес, бул кызматкер тараптан да, бул эмгек кодексинде, эмгек мыйзамында, эмгекти коргоо мыйзамында, жанагы өкмөт докторунда иштелип чыккан. То есть сакташ керек эки тарап тең. Андан сырткары жана если өндүрүшкө кырсык болуп калса дейли, болуп калган убакта атайын билдирүү иш берүүчү тараптан берилет дагы. Ошо билдирүүнүн негизинде мамлекеттик экотехник инспекциянын демилгеси менен колдоосу менен комиссия курамы түзүлөт. Бул иш берүүчү тараптан бирөө, профсоюз уюмунан бирөө, жана мамлекеттик экотехникадан бирөө чыгат. Ошол комиссия курамы 15 күн аралыгында иликтөө иштерин жүргүзүп, корутунду берилет. То есть корутундун жыйынтыгында бул өндүрүшкө байланышабы же байланышылбайбы деген жыйынтык чыгат да. Ал корутунду эмес, акты териштирүү, изилдөө, иликтөө иштери жүргүзүлгөндө эми көп суроолор козголот. Характер иш берген жердин мүнөздөмөсү, то есть мүнөздөмө кырсык болгон жерде жана жагдай, кырдаалдар, эмнеден келип чыккан себептер баары тең жазылат дагы жыйынтыгында өндүрүш менен байланышат же байланышылбайт деп. Канча күнөөсү бар жабырлануучунунчу деп деген суроолор коюлат, ал жерге жооп берилет. Канча күнөөсү бар экенин критериясын комиссия жок, бирок комиссия тарабынан жанагындай толгон токой маселелерди камтылып отурушундан анан комиссия сууруп чыгат дагы, ошондо жыйынтыкка келип. Бизде мындай жок, Коо мырза, ушундан улам суроо да, мына ошол кырсыкка кабылып калган жарандардын мындай бир корголушуна биздин мыйзамдар толук мындай коргоп береби ушундай? Коргоп берет. Коргоп берет. Жана биз иликтөөнүн жыйынтыгы менен комиссиянын курамы иштеп чыкпадыбы? Иштеп чыккан мезгилде кийин жанагы бир актын, иликтөө актынын жыйынтыгы менен комиссиянын курамы иштеп чыккан. Ошонун негизинде иш берүүчүгө беребиз. Иш берүүчү тарабынан акты форма Е1 деп коет өзүн. Ошону алар актын негизинде жазылыш керек. Эгерде ал актын негиздерине туура эмес, шилтемелерине туура эмес деп каршы пикир жаратса, анда ал даттаналат. Мыйзам уруксаат берет сот тартибинде даттануугачы. Андан сырткары бул биздин Кыргыз Республикасынын эмгек кодексинде жана башка укуктук ченемдик актыларда баары тең жазылган, биздин жарандарды коргоп бере алат. То есть жана эгерде кырсыкка учурап биринчи, экинчи, үчүнчү группанын индивидуалдикке чыгып калса, ал да көрсөтүлгөн, ал да каралган. Ошо акты форма Е1 жана актын негизинде эмсек тарабынан чечим чыгат дагы, тобуна жараша жанагы индивидуалдикке берилет да. Андан сырткары эгерде каза болуп калса же казага болуп калса дагы андай шарттар да каралган эмгек кодексинде. Багар көрүү каза болгондугуна байланыштуу орусча айтканда карминист деп коет. Эгерде иждивенияда кишилер болсо, аларга төлөп берүү каралган. Если иждивенияда кишиси болсо, багар көрүү каза болгон. Если иждивенияда жок болсо, анда тоже баягы өөлүктү коюуга сарпталган чыгымдарды иш берүүчүнүн өзүнүн демилгеси менен жардам бере алат. Бул маалыматтар абдан маанилүү. Мен дагы бир сизге суроом бар эле, бирок Жапар мырза, мындайда мисалы ушу Бишкектеги мыйзамсыз курулуштардын тизмелерин мындай бир жарыялаган бир маалыматты окудум да.
Ушундай тизмелерди сиздердин мекеме жарыялап атат да, мисалы үчүн ушуларда кандай реакция болот? Мисалы үчүн бир жердеги курулуп турган сиздер экологиялык жагындагы, техникалык жагынан дагы кандайдыр бир мыйзамга туура келбеген жагдайлар болсо, бул курулушту аягына чейин бүтүрүүгө мүмкүн эмес деген тыйыну сала аласыздарбы? Биз Анан андай моундай жарыяланып аткан нерселерге кандай реакциялар болушу мүмкүн? бул жакта инспекция жергиликтүү региондук башкармалыктар тараптан, мисалы эми жерлерде биз Кыргыз Республикасы областтарда, райондордо мына ошол жерде жүрүп аткан иштер боюнча инспектор жанагындай чара көргөндөн кийин ошол протокол сотко жөнөтүлөт. Бул иштин баары мыйзамдуу эмес сот тарабынан чечилгенден кийин ошого ылайыктуу жана сот эгерде бузуу иштери боло турган болсо, сөзсүз сот аткаруучулар тарабынан текшериш үчүн биз анын аты жөнүн толук билишибиз керек. Бул имаратты ким салган? Бул имараттын ээси ким? Эгерде биз ошону так биле албасак, анда мына өтө кыйынчылыктар болот. Биз ошону тактап, аты жөнүн толук тактагандан кийин анан биз ошого биздин инспекторлор, биздин кызматкерлер туура аты жөнүн тактап, же болбосо юридикалык тарап болсо, мына ошол ким? Ошо баарын так даана тактагандан кийин гана биз протокол толтуруп, ошону сотко жөнөтөбүз. Мына ошого окшогон кыйынчылыктар бизде абдан көп. Себеп дегенде мыйзам бузган адам эч убакта өзүнүн мыйзам бузуп жаткандыгын мойнуна алгысы келбейт. Ошон үчүн баардык нерсенин баары чекитти биз сот органдары тарабынан гана чечебиз. Мисалы азыр мындай бир көчөнү бир ай жүрбөй койсоң, анан бир айдан кийин карасаң эле сонун үйлөр курулуп калат да. Азыр Бишкекте эмес, Ошто, областтын борборлорунда деле ушундай үйлөр, курулуштар салынып аткан. Бул абдан жакшы көрүнүш болот. Абдан жакшы, албетте бул курулуш болуп атат, демек тиричилик жүрүп атат, жашоо уланып атат деген. Эми алардын коопсуздугу канчалык деңгээлде ушундай аткарылып жатат, коопсуздук талаптары мындай бир аткарылып атабы деп сиздер тараптан көзөмөл жүргүзүүдө менде мындай бир пикир пайда болот да. Ушунун баардыгын көзөмөлгө алаганга сиздер жетишесиздерби деген. Анткени бул маселенин баарын карап, анын баарын иликтеп чыгыш үчүн силерде дагы бир кызматкерлериңердин саны көп болуш керек да. Анан ушул маселеде кантип анан биз көзөмөлдү толук жүргүзө алабыз деген суроону бергим келип атат да. Ушундай ой келет мага. Сиз эң туура суроо бердиңиз. Бул бизде азыр көп жерлерде мына азыр кыскартууларда жүрөт эмеспи? Оптимизация болуп атат баардык жерде. Мына ошол терс таасиринде берип калыш мүмкүн да. Эмне себептен? Себеп дегенде сиз айтып аткан проблемалар абдан чоң проблема бул. Себеп дегенде ошол эле иштеп жаткан инспектор бир эле ошону карагандан тышкары жанагы мыйзамсыз иштер менен иштейт, кайрылуулар боюнча иштейт, башка жогорудон келген каттар, башка бир ведомстводон келген каттар көп деген кайрылуулар менен иштейт. Ага да жетиш керек. Ошон үчүн сиз айткан суроо туура, кыйынчылыктар бар. Эми ошого карабастан биздин мамлекеттик инспекциясы ошого карабастан, ошол татаалдыктарга карабастан баардык иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Милдеттерди так аткарып, ошол жерлерде мыйзамсыз курулуштарды кетирбегенге биз андан тышкары да чыгып, ар кандай ушу иштер боюнча мындай түшүндүрүү иштерин да жүргүзөбүз, мисалы сөзсүз жүргүзөбүз. Эгерде баары жогу мыйзамдуу жүрүп жаткан курулуштар боюнча анын өзүнүн иш-чаралары бар. Ал так даана аткарылат. Ар кандай бизде жоболордун негизинде биз иш жүргүзөбүз, мыйзамдардын негизинде иш жүргүзөбүз. Ошолордун баарынын негизинде иш жүргүзгөндүгүнө байланыштуу көрүп атпайсызбы? Абдан жакшы мына биздин борборубузда курулуп жатат. Башка аймактарда жакшынакай чоң имараттар курулуп жатат. Аны сөзсүз көзөмөл биз тарабынан сөзсүз болот. Демек, кошумча иретинде кечирип коюңуз. Бул текшерүү, көзөмөл, контроль деп атпайсызбы? Бул негизи ишкерлик субъекти болуп калат жана курулуп жаткан үйлөрчү. Аларга биз түздөн түз бара албайбыз. Ага өкмөттүн токтому бар, то есть Министерство экономика деген бар, андан уруксат алып предписаниянын негизинде гана кире алабыз да. Ошондой кичине бир иш-чаралар бар да. Эми суроонун алдында Абдыкар Рустамов биздин ушу Facebook баракчабыздын активдүү катышуучусу да, дайыма биздин уктурууларыбызды угат. Ассалому алейкум, урматтуу коноктор, сиздерге суроо дейт. Айылдарга мечиттер салынып жатат. Ушуга көзөмөлдү сиздер кыласыздарбы? Коопсуздук маселелери боюнча кандай дейт?
бардык курулуп жаткан имараттар, бардык чаралар мыйзамдын негизинде болуш керек. Мечит болобу, социалдык тармактагы имараттар болобу, бардык нерсе ошол башталганда эле уруксат кагаздардын негизинде башталыш керек. Долбоорлор макулдашылган болуш керек. Ал долбоор атайын госэкспертиза тарабынан каралып, анын корутундусу болуш керек. Азыркы жаңы чыккан мыйзамдар боюнча азыр мурда архитектура шаар курулуш архитектура тармагынан атайын уруксат кагаздары берилчү эле. Азыр бул иш жеңилдетилип, бир гана госэкспертизанын корутундусунун негизинде эле иш чараларды баштаса болот. Бирок ага чейин ошол кагаздардын баары, уруксат кагаздардын баары даяр болгондон кийин колунда госэкспертизанын корутундусу бар болсо, ошол долбоорго ал адам келип регион аралык болобу, Бишкектеги же болбосо башка борбордук аппараттагы ишканаларга келип, ошол жерде атайын биздин көзөмөлгө отуруп, андан кийин курулуш иш чараларын баштаса болот. Болгондо бардык нерсе мыйзамдын чегинде колунда уруксат кагаздар болуш керек. Ансыз мыйзам бузулган болуп эсептелет. Рустам аттуу дагы жазып атат, сиздерде статистика барбы дейт, быйыл канча мыйзамсыз курулуштарды аныктадыңыздар дейт. Менде азыр мен жанымда андай маалымат жок экен, ал маалымат жөнүндө айта албайм. Негизи сиздер баары бир мындай анализди кандай жүргүзөсүздөр? Мыйзамсыз же мыйзамсыз эмес экенин мындай статистика силерде алынабы? Сөзсүз алынат, сөзсүз алынат. Эми дагы бир жагдай бар да, бул жагына өзгөчө көңүл бурбасак болбойт. Айрым курулуштарда жанагындай өрт коопсуздук талаптарына жооп бербей калган учурлар силер тараптан да аныкталып калып атат да. Кокусунан ошол жерден мындай бир өрт чыгып кетсе, же бир башка бир тобокелчиликтерди пайда кылып турган болсо, буга кимдер жооптуу? Бул иш боюнча эң биринчи ошол жерде ошол курулуштун ээси ким курдуруп жатат жана кимдер куруп жатат, ошолор жоопкерчиликтүү да. Ошол жерде бардык мыйзамдын чегиндеги иш чаралар колдонулуп сакталышы керек, тартип сакталышы керек. Себеп дегенде ал жерде жанагындай эмне себептен өрт чыгып кетти, буга биздин ошол эле биздин эле инспекциянын ичинде өрт коопсуздугу боюнча башкармалык бар. Аларда атайын өздөрүнүн иш чаралары боюнча пландуу иштер менен барып текшерип турушат. Сиздер чыгарып берген бүтүм дагы бир топ ролду ойносо керек. Сиз Кайсы жагынан, мисалы үчүн, ушундай суроолорду жазып атат да, эмнер кимдер жооп берет деген. Алгачкыдан болуп, конечно, баягы аймакта ошол территорияда эмеспи курулуп жаткан ээси, ошондо иштеп жаткан кызматкерлер, адистер, алар окуудан өткөн, адистиги бар, диплому бар кишилер да. Алар жанагы иш берүүчү тараптан башында айтып кетпедиби, нускамалар иштелип чыгат, өзлөрүнүн жоболору бар, ошолордун баары алар тарабынан да сакталышы керек да. Түшүнүктү. Эми дагы бир суроо, мына мыйзамсыз курулуштар тууралуу кокусунан сиздерге жарандар кайрылабыз деп калса, кандай жолдор менен кайрыла алат? Сиздер жарандарды мындай бир кабыл ала аласыздарбы? Сөзсүз кабыл алабыз. Алар укуктары менен, арыз менен кайрылса болот. Арыз менен сөзсүз кайрылгандар барбы, мисалы үчүн? Болот. Сөзсүз бизге арыз келип түшөт. Ошо арыздын негизинде же сотко баргыла деп коебуз? Жок, анда эч убакта болбойт. Келген арызды биз милдеттүү карап чыкканга. 14 күн аралыгында кат түрүндө жооп берилет. Катталгандан кийинкичи мөөнөт ошондой болот. Эгерде дагы ошо катка жооп берип, арыздын негизинде, арыздын гана негизинде жооп берилет. Ошол негизинде 14 күн аралыгы мөөнөтү берилген да. Толук маалымат алышат да. Эми бүгүн биздин угармандар ушул мыйзамсыз курулуштар, анан курулуштагы коопсуздуктар, кайсы маселелер каралыш керек? Негизи мыйзамсыз курулуштар бизде көбөйүп атабы, азайып атабы? Мына ушул жагдайда дагы маалыматыңыздарга маалыматтарды уккусу келет да. Ушул жагынан да суроо бар. Анан Кубан мырза, мына албетте өнүккөн өлкөлөрдө бул процесс абдан мындай бир катуу талап менен өтсө керек да. Бирок айрым бизде эле Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө деле ушундай орун жанагындай
өндүрүштө болобу, курулушта болобу кырсыкка кабылып калгандар бар да. Мына ушундан улам мисалы үчүн бизде Кыргызстанда кандай мисалы үчүн ушу куруучулар, ошол объектиге барып иштейм деген адамдар кандай бир коопсуздук эрежелерин мындай бир билип алыш үчүн атайын бир окуудан өтөбү? Ушундай жагдайлар бизде барбы? Бар. Мындай курулуш компаниялары Бар. канчалык сактайт? Биздин өлкөбүздө мындай окуутуулар жүргүзүлөт. Жүргүзүлүп келет. Ал эми жанагы коопсуздуктун сактоо боюнча иш жүрүү процессине эмгектенип жатканда курулушчулар дебиз же башка жумушчулар болсун, мисалы биз барганда пландык текшерүү болобу, ошол убакта катышканда биз иш берүүчүдөн ушундай иш кагаздарын талап кылабыз. Өкмөттүн токтому бар 225 деген эмгек мыйзамдардын бар, анда да турду, эмгек кодексинде да бар. То есть иш берүүчүнүн милдети жанагы кызматкердин да милдет укуктары жазылган эмгек кодексиндечи, алар сакталуу менен. Андан сырткары жанагы токтомдо атпайбы 225 өкмөттүнчү, анда кызматкердин билимин текшерүү дегенчи. Демек, кызматка, жумушка кабыл алынганда жанагы нускамадан сырткары иштөө процессинде билимин текшерүү, проверка знаний, охрана, эмгекти коргоо боюнчачы ал талап. Бизде бар бул нерсе. Бар, мындайчы. Себеп дегенде ушундай эмне себептен мындай билимин текшерүү жүргүзүлөт, иш чараларычы. Себептен жана өндүрүштө кырсыктар болтурбоо жана жоюу максатында окуулар келип чыгат да, адамдын өмүрү эң жогорку нерседе сактап калыш. Ошон үчүн ушундай биздин токтомдор бар, билимин текшерип, адайым протокол түзүп, приказ чыгарылып, экзамен тапшырып, иш берүүчү тарабынан камсыздалат да. Биз ошону дайыма сурап келебиз. Сиздер көзөмөл аласыздарбы ушуларды? Биз алабыз. Жанагы айткандай пландык текшерүү болгондочу, пландык текшерүү жылынабы бир же болбосо 2 жылда бир же болбосо 3 жылда 5 жыл ар кандай эме тобокелине жараша болот да. Ошол убакта биз ошо иш чаралардын, иш кагаздарын сурайбыз. Ошолор сиздер сурайсыздар. Бирок биздин ошо куруучу компаниялар бул талаптарды канчалык аткарып атат сиздин пикириңизде? Эми толук 100% пайызды деп айта албайм, бирок аткаргандары да бар. Жок дегенге болбойт. Биз ошо жанагы кеп кеңешти берүү иш чараларын жүргүзөбүз да кээдечи. Алардын жанагы жоопкерчиликтүү адамдары эмгекте коопсуздук эмнелер жанагы техникалык коопсуздук боюнча инженерлер болот, ар бир жердечи. Отдел кадр деген болот. Иш берүүчүбүздүн жетекчиси болот. Ушулар дайыма бизге телефон чалып сурап турат. Биз колдон келишинче мыйзамдар кандай жардам берип келебиз да. Бул эми толук баардыгын сактабайт. Биз барганда ушундай эле кетишет. Ал убакта биз жанагы эскертүү жазмасын берип, анан аткарганга мөөнөтүн беребиз, аткарышат да. Бул жакшы нерсе, аябайчы. Эми бир маалыматты окуп атам да мына бул жерде, Жапар мырза. Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Шарк айыл аймагынын Ош Алай жолунун жол боюндагы мыйзамсыз курулуштарды буздуруу боюнча Ош шаарына кире беришиндеги аркадан баштап Фуркат айылындагы айлампага чейин мамлекеттик экотехинспекция баш болгон комиссиянын күчү менен 13 контейнер, 2 вагон, 1 жыгачы дүкөн, 2 жеңил бастырма, 2 жарнамалык такта алынып, жолдун 2 тарабы тартипке келтирилди дейт. Ушул сыяктуу иштерди сиздер күчөтүп жатасыздар да. Абдан эң туура айтасыз. Ушул жагдайда сиз айтсаңыз, мына ушундай түрттүрүп, анан ушундай эки иш мындай бир жасабаш үчүн биздин жарандардагы мыйзам чегинде иш алып барыш керек. Курулушту баштаардан мурда билесиз да, сиз деле мына Борбордо жашайсыз. Кээ бир көчөлөргө кирсек, жолго чейин баягы короосун жолго чейин чыгарып алышат да, эми ал жерде кандай бир сантиметр эле жерди, ошону дагы мындай өздөрүнө бир мындай бир көбүрөөк бир байлык катарында эсептеген жарандарыбыз да бар да. Ушундай жагдайлар болбош үчүн мыйзамсыз курулуштарга кантип бөгөт саласыздар? Мындан аркы жумуштарда мисалы үчүн бир ыкма өзүнүн натыйжасын бербей калышы мүмкүн. Сиздер тараптан кандай жаңылыкмалар колдонулат? Абдан жакшы суроо болду. Бул бизде ар бир иш жасоодо ар бир адам жоопкерчиликтүү болуш керек да. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, жана короолорун чоюп алган,
муниципалдык жерлерди ээлеп алган деп. Туура, мындайлар абдан көп. Негизи бул иштер менен биздин инспекциянын иши эмес бул. Негизи бул жергиликтүү бийликтин иши. Жергиликтүү муниципалдык башкармалыктардын иштери. Мына ошолор иштешет бул иштер менен. Кээде ушундай бизге келген, бизге да ушундай кайрылуулар келет. Биз анан ошол кайрылууларды ошол жергиликтүү бийликке кат менен жөнөтүп, тиги кайрылган адамга да жөнөтөбүз да, бул түшүндүрүү иштери катары. Бул иштерди ким жасайт? Биз ошол жака багыт берип, жакшынакай кат менен ошол катты ошол жака багыттайбыз. Жана ошондой эле кайрылган адамдыга билдирүү беребиз. Мына сиздин сурооңуз боюнча, сиз ушул жака кайрылсаңыз, ушул сиздин сурооңузга так даана жооп аласыз дегенде мааниде биз каттарды беребиз. Себеп дегенде бул биз жеке үй, мисалы үйлөр бар да, мисалы 2 этаж үй куруп алган, 3 этаж үй. Буну биз эмнени карайбыз? Биз көп кабаттуу, көп квартиралуу үйлөрдү көзөмөлдөйбүз. Биздин милдетибиз ошол. Ал эми мындай жеке үйлөрдү биз тараптан карабайбыз. Ал боюнча жергиликтүү бийликтин иштери. Атайын ошол боюнча иштеген ишканалар бар. Мисалы мэриянын ичинде бар, областтарда бар. Борборубузда кандай жумуштар жүрүп атат сиздердин катышууңуздарда? Биз курулуш тармактары боюнча бардык иш-чараларга катышабыз. Эгерде биздин милдетибизге бизге тиешелүү болсо, биз ал жерде сөзсүз бул иш-чараларда биз катышабыз. Ал жакта биз өзүбүздүн оюбузду айтабыз. Өзүбүздүн туура эмес экендигине чечкиндүү чараларды колдонобуз. Эгер туура эмес болсо, түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Биз сөзсүз ошон үчүн жергиликтүү бийлик менен бир багытта иш алып барышыбыз керек да. Мындай иштер негизи жүргүзүлүп жатат. Сиз айтып атпайсызбы, жанагы контейнерлер, бул иштердин баары жергиликтүү бийликтики. Бул иштердин баары азыркы жанагы Кыргыз Республикасынын жаңы чыккан кодекс боюнча, бузуулар боюнча ушул жерде да статьялар менен тактаана көрсөтүлгөн. Ким чара колдонуш керек, кандай чара колдонуш керек. Ошонун негизинде иштешибиз керек да. Актан Алмаз жазып атат, мыйзамсыз курулуштардын көбөйүшүнө экоинспекция өздөрү да күнөөлүү дейт. Эмне үчүн күнөөлүү болуш керек? Эмне үчүн күнөөлүү болуш керек? Себеп дегенде бизде ар бир адам жоопкерчиликти сезе билиш керек да. Эмне үчүн эле бир эле ошол госзакетти андай эмес. Ар бир ошол салып жаткан курулуш иши менен иш алектенип жаткан адам да өзүнүн жоопкерчилигин билиш керек. Бир нерсе салаардан мурда тийиштүү органдарга барып кайрылып, мен кандай иш-чара ушундай салайын деп атам, же курулуш жүргүзүп жатайын дедим эле деп барып түшүндүрүү иштер келип түшүнүп бизге кайрылса, биз түшүндүрүп беребиз. Кандай тартипте иш жүрөт? Эмне жасаш керек? Бизде угарман бар экен, Жапар мырза, угалы. Сурооңуз болсо бериңиз. Саламатчылык. Мен Сагынайым Жээнтаева, Жеңил өнөр жайынын өкүлү, Бишкек. Саламатсызбы? Саламатчылык айланайын кызым. Эми менде бир мындай суроо бар да. Кайсы бир жылдарда мына Ататүрк паркына атка минерлер там салып эме кылды эле. Ушулар эч кандай бир кош кылбой эле калды. Биз айтканга аябай устабыз да. Анан балдарым, мен силерге бир нерсе айтып коёрум. Мынагу Уйлиса Тогорок Молдо 96 деген жерде Арашан деген кафе бар. Ошо 96-нын жерин эме Бакиевдин убагында тартып алган. Ушул тууралуу бир алсаңар да, бир багытты. Мына эч кандай законсуз салынган нерселер туруп эле турат азыр. Мен билгенден. Ушуга жооп берип койсуңар ушул экөөнө. Рахмат. Рахмат бизди угуп атканыңызга. Менимче ушул Ататүрк паркы негизи эле парктарга ушу жерлерди берген боюнча өлкө президенти да катуу талаптарды койду да. Мыйзамсыз алынып кеткен жерлерди кайтаруу, мына ушул жагдайда коррупция менен күрөшүү жагдайда өзүнүн дагы ачык позициясын билдирип атат. Кандай дейсиздер? Сагынайым эженин суроосуна кандай жооп айтасыздар? Мен айтайын, ал иш-чаралар боюнча бул биздин госзакеттик инспекцияга эч кандай тиешеси жок. Себеп дегенде ал жакта кадимкиде жергиликтүү салынган көп кабаттуу эмес үйлөр алар. Ошондуктан бизге бул биз тараптан эч кандай биз ал жакты карай албайбыз. Себеп дегенде бул иш жергиликтүү бийликтин иши. Толук Молдо 96 боюнча жазып, анан сиздерди тиешелүү адамдарга Толук Молдо 96 боюнча мен жазып алайын. Кафеде окшойт,
ошол биздин жерди тартып алган деген сыяктуу болуп. Кафенин ээси тартып алган болуп атат да. Мен мында жазып алдым. Кубан мырза, жана сиз жарандардын укугунун корголушу, алар ушундай кырсыкка учурап калбаш үчүн негизи эле мыйзамдуу жолдордун баарын түшүндүрүп өттүңүз да. Анан айтсаңыз, акыркы мындай бир жылдарды, акыркы айларды карап көрсөңүздөр өзүңүздөрдүн ишиңизде кандай дейсиздер? Мындай келтирилген чыгымдар канчалык деңгээлде төлөнүп берилип атат азыр? Туура айтасыз. Канчалык деңгээлде төлөнүп берип атканды биздин жанагы Чын эле эмге корголуп атабы? корголуп атат деп айта алам. Бул эми Себеп дегенде корголуп атканы жана иш берүүчү тараптан же болбосо биз тараптан же болбосо башка органдар тараптан бизге билдирүү жиберет да, өндүрүштөн кырсык алды, жаракат алды дегенчи. Ошолордун негизинде жана комиссия иштеп атпайбы, түзүлүпчү атайынчы 14 күн аралыгында иликтөө актысын берүү актынын негизинде иш берүүчү тараптан N1 формасы түзүлүп атат. Бул корголот деген нерсе да, ошонун негизинде эгерде жанагы эмгекке жараксыз болуп калса, инвалиддикти алса, эмсек тарабынан биздин акт форма N1 негизинде инвалиддик топ компенсация берилип жатпайбы, корголот деген ушул да. Мындан сырткары каза болгон убакта учурларда өндүрүшкө байланыштырылган болсо, эгерде эмгек кодексинин талаптары сакталып келет. Биз аны дайыма контролго көзөмөлгө алынат. Мындан сырткары жанагындай эле айткандай иш берүүчүнүн өзүнүн да милдетине кирет. түшүнүктүү. Бизде угарман бар, угабыз сизди. Кечиресиздер, мен сагынайым эжеңер. Эми мына жибек жолунда Былыкысым деген фабрика болгон илгери Сайыс убагында асы деле иштеп жатат, менчик бирок. Ушуну фабриканын бир канча бир сотиген бирөөлөр алганда, кайсы бир жылдарда көп болуп калды. Бакиевдин убагында, Акаевдин убагында ошо кылып. Ушул жерге аябай мусор көп толгондо, ушуну бир жакшылап көз салып койсоңор айланып кетейин балам. Мен ошол жерде жетекчи болуп иштейм. Мен иштегениме 7 жыл болду, калган мен билбейт экенмин, менде мурун эле алынган экен бул жер. Мусор билет, но акимияттар жакшы билет. 362 улица жибек жолу, Былыкысым фабрика. Ошонун жерин тактасаңар. Анан экинчиден суроом, жанагы Тоголокмолдо 96 деген үйдө мен өсүм турамын. Арашан кафесинин казайыны тартып алган. Ал казайын өсү Бакиевдин убагында эле кайтыш болуп кеткен экен. Ошонун балдары бар экен. Ушул жерди тактап мага бир жообун берсеңер, менин телефон номеримди жазып алгыла айланайын. Меники определительный 37 48 79 37 48 79. Рахмат айланайын. Сагынайым. Атыңызды айтып койсоңуз. Мен Сагынайым Жеентаева. Рахмат эже. Эми бул эми акыркы суроо болсун, биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Негизи биз темабызды мындай деп койдук да бүгүн. Мыйзамсыз курулуштарга бөгөт салынат деп. Жапар мырза, кандай дейсиз? Кантип бөгөт салынат? Мыйзамсыз курулуштарга бөгөт салынабы? Бөгөт дайыма болуп келген. Бөгөт салыш дегенди кандай түшүнсөк болот? Бул эми бөгөт салыш бул биздин ар бир мыйзамсыз курулуштарга, коопсуздукту сакталган жагдайларга сиздер каршы турасыздар биз да? абдан биз Ушул багытта жыйынтыктасаңыз. Мына ошол тарапта биз жогоруда айтылгандай мыйзамдын чегинде баардык иш-чаралар жүргүзүлөт. Мыйзамсыз курулуштарды жүргүзбөгөнгө биз инспекция тарабынан чоң иштер жасалып жатат. Бирок биз ошондо да элге кайрылып кетебиз да. Ошол кайрылып кетебиз. Эч убакта мыйзамсыз иштерге барбасаңыздар. Себеп дегенде бул биздин мисалы Бишкек боюнча айтсак, Бишкек бул биздин борборубуз. Бул кыргыз элинин күзгүсү болуш керек. Ошондуктан баардык нерсени мыйзамдын чегинде, уруксат кагаздардын чегинде жасап, ошол жерге бизге кайрылса, биз жакшынакай көзөмөлүн жүргүзүп, тартипке келтиргенге аракет жасайбыз. Себептен бул жерде биз эле эмес, инспекция эмес, бийлик органдары эле эмес, бул жерге баардык элдин өзү да кызыктар болуш керек мыйзамды сактоого. Туура. Коомчулукта гана сиздердин мекеме деп мен башында да белгиледим. Негизги ушул коопсуздуктун баягы сакталышын көзөмөлгө ала турган негизги мекеме сиздер экенсиздер. Туура айтасыз. Ошондуктан менимче сиздердин ишиңиздерде дагы мындай бир ачыктык болуш керек да. Ачыктык дегенде мына азыр санарипти биз коюп атабыз. Ушул жагдайда дагы барбы мындай бир? Иштер жүрүп атат. Абдан жакшы иштер жүрүп атат. Буйруса жакында ушуга күбө болот. Күбө болосуздар. Мына буйруса мына биздин Госэкотехинспекциянын жетекчиси тарабынан, директор тарабынан абдан жакшы иштер жасалып жатат. Буюрса ошол иштердин жыйынтыктары чыгат.
конкреттүү түрдө ошолорду да уксак болот эле. Макул, анда кийинки берүүлөрүбүздө сөзсүз түрдө бул темага кайрылабыз. Урматтуу радио угуучулар, курулуштагы коопсуздук туурасында бүгүн сөз кылдык. Биздин студиябызда Кыргыз өкмөтүнө караштуу экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын архитектуралык курулуш көзөмөлдөө башкармаларынын башкы инспектору Жапар Кудайкулов, ушул эле мекеменин эмгекти коргоо жана эмгектик мамилелер бөлүмүнүн ага инспектору Кулам Матказиев болду. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Бизди угуп, бизге убакыт бөлгөн угармандарым бар болсо, эсенчиликти тилейм сиздерге. Берүүнү Таалай Гүлсүздүкбекова алып барды. Эсен болуңуздар. Рахмат.